Түркиянын Сивас шаары өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Туристтик шаарлардан айырмаланып, деңизден алыс, тоолуу аймакта жайгашкан. Бирок жаратылышы кооз. Табигый жер алдынан чыккан жылы сууларга бай болгондуктан, тери ооруларынан жабыркагандарды өзүнө тартып турат. Сивас аймагынын Түркиянын тарыхында орду чоң. Түрктөрдүн соңку тарыхында эң таасирдүү адам болгон Мустафа Кемал Ататүрк 1919 жылы 4-июлда Түркия Республикасы же Жумуриятын дал ушул Сивас шаарында болгон эл өкүлдөрүнүн жыйынында жарыялаган. Өлкөнүн ар аймактарынан келген делегаттар ушул имаратта жыйын курган. Сивас аймагы алгач римдиктердин, андан кийин Селчук мамлекетинин карамагында болгон. Кылымда Осман султандыгынын курамына кирген. Ошондуктан Сивастагы байыркы маданияттардын, архитектуралык курулуштардын чордону десек туура болот. Бул жерде 8 кылым мурда курулган дүйнөдөгү алгачкы ооруканалардын бири, медресе, университет болгон. Ал имараттар бүгүнкү күнгө чейин сакталып, тарыхый мурас катары келген адамдарды кызыктырбай койбойт. Сивас шаары 100 жыл мурда чачылып бараткан бүткүл түрк элин бириктирсе, бул жолу 55 өлкөдөн келген адамдардын башын бириктирди. Тактап айтканда, бул кооз аймакта болгон тери ооруларын термалдык дарылоого арналган саммитке 500дөй дарыгер, туристтик агенттиктердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, блогерлер чогулушту. Бул иш-чараны Түркиянын тармакты тейлеген мекемелери менен Медициналык туризм ассоциациясы биргеликте уюштурган. Efendim biz sağlık turizmini tanıtıyoruz. Bize destek verir misiniz diye. Сивастагы балыкты, жер алдынан чыккан жылуу сууну бизге Кудай берди. Биз аны туура колдонуп, аймактагы медициналык туризмдин өнүгүшүнө аракет кылсак, дүйнөнү таң калтырарыбызга ишенем. Бул ири иш-чараны университеттин ректору, шаар жетекчилиги, маданият, туризм министри болуп биргеликте уюштурдук. Сиваста дүйнөлүк деңгээлдеги медициналык туризмди өнүктүргүдөй мүмкүнчүлүк берген медициналык жайлар менен отелдер бар. Bu sektörü geliştirin dedi. Түркияда медициналык туризмди өнүктүрүү аракети 2005 жылдары башталган. Андан бери бул өлкөдө 2000дей заманбап клиника курулган, жүздөгөн отелдер салынган. Муну менен Түркия бул жаатта дүйнөлүк деңгээлде медициналык туризм боюнча АКШ Германиядан кийинки 3-орунга чыкты. Сивас шаарына кайрылып келе турган болсок, мындан 10 жыл мурда эле калаада эл аралык стандартка жооп берген отелдер, клиникалар жок болчу. Birkaç kriter var. İnsanlara ya Sivas'ta böyle bir etkinlik yapılacak dediğimizde neden Sivas'ta yapılıyor? 2005 жылы биздин аймакта аэропорт, отелдер жок эле. Андан бери Сивасты өнүктүрүү долбоору ишке ашырып, маданияттын, туризмдин, ден соолуктун шаарына айланттык. Соңку 10 жылда транспорт жолдорун, аба каттамдарын, ылдам жүрүүчү поезд каттамдарын ишке киргиздик. Биз ден соолук туризмин өнүктүрүү тапшырмасын алдыга койгонбуз. Бул үчүн биздин жаратылыш шартыбыз талапка ылайыктуу келет. Tanıtım filminde gördük. Сивастын Кангал аймагын дүйнөдө сейрек кездешкен балыктар байырлайт. Ал жерден чыккан жылы сууда жашаганы менен уникалдуу. Ал тери ооруларын, тактап айтканда, псориазды дарылоодо колдонулат экен. Муну илимде балык терапия деп коет экен. Саммитке келген коноктор аталган балыктарды өз көздөрү менен көрдү. Ал тургай балык терапиясын жон териси менен сейди десек болот. Кангал шаарчасына келдик. Кангал шаарчасынын Кангал санаториясы бар экен. Бул санаторияда негизи балык менен тери ооруларын дарылайт экен. Эң негизи псориаздарды. Себеби азыр мына өзүм сезип жатам, балык болсо келип буттарымды келип тыткылап, кытыкылап кетип баратат. Бул деген баягы биз кече семинарда болгондо ушул врачтар айтты эле. Псориаздын мындай кабыктарын, теринин кабыктарын, өлгөн терилерди жеп жукартат депчи. Ошону азыр өзүбүз сезип жатабыз да, балыктарды. Балыктар келип буттарыбызга жабышып, псориаз болбосо деле негизи
бул адам баласындагы клеткаларды күн сайын өлтүрөт да, ошол өлүк клеткаларды балыктар келип тутуп жегенин сезип жатабыз. Судагы аябай жылуу экен. 30 градус экен. 30-32 градус. Анан кийин бул эң дүйнөдөгү жапа жалгыз балык 30 градуста жашаган экен. Ал нерсе таң калыштуу болду. Бул балык менен баягы алсаң лечение эч кандай именно кожный оорулар жукпайт экен. Эми булардын доктор балык дегени дагы кызык болуп келип көзүбүз менен да көрөлү дедик. Эми биздин адистердин көз карашында бул балыктар ошол теринин жанагы роговой пластинка деп коет, мүйүздү катмарын. Ошолорду мүйүздү катмарда белоктор болот да, ошол өлүк клеткалар. Ошолор менен питация этип, заодно тазалап кетет экен да, мындай караганда. Ошон үчүн буларды доктор балык дешет экен да. Адистердин айтымында псориазды бери дегенде эле жылына 14-төн 21 күнгө чейин дарылаш керек. Бул дерт менен жабыркагандар аталган аймакка барып, дарыланып, ага кошумча эс алып кетсе болот экен. Бейтаптар 5 жылдыздуу мейманканаларда жайгашат дейт уюштуруучулары. Ошондой эле Сивастагы клиникалар замандын бардык талаптарына жооп берет. Кыргызстандан барган дарыгерлер Сивастагы эң ири 2 оорукананын шарттары менен таанышты. Hastanemiz 2015 yılında inşaatına başladı. Sivas'ta 2 жеке менчик оорукана бар. Анын бири бул биздин клиника Гүлтепе деп аталат. Ооруканабыз 2015-жылы ачылган. Бул жерде 705 бөлмө бар. 100 оорулууну бир учурда кабыл алсак болот. Бизде сейрек операциялар жасалат. Андан тышкары төрөт бөлмөбүздө заман талаптарына толук жооп берет. Ошондой эле Сивастагы эң мыкты дарыгерлер бизде иштейт. 7 kattan oluşuyor. Сивастын дагы бир өзгөчөлүгү бул жер алдынан чыккан жылуу суулары. Илимде муну термалдык суу деп коет. Бул тери оорулары, адамдын муун оорулары, суук тийген органдарды дарылоо үчүн баа жеткис табылган экен. Psoriazды именно ушул балык аркылуу дарылашат экен да. Ошол не только балык сууга да түшүп, өзүнүн көңүлүн көтөрүп, психологиялык жактан дагы аябай чоң өзгөрүүлөрдү алат да. Бизде ушундай источниктер бар да, Кыргызстандачы. Ошол жерлерди элге тааныш керек, элибиз билбейт көп. Мен өзүм врач болуп, ошол источниктерди жакында эле билдим. Мындай источниктер бизде Ысык көл областында бар экен. Ошол источниктердин ичинде ушул балыктар дагы бар. Балыктар менен бирок биз аларды колдонбойбуз. Бүткүл 50ге жакын өлкөдөн ошо дарыгерлер келип, өзгөчө тери дарыгерлери келип, ушу Түркиянын жанагы өздөрүнүн балык докторлор деген проектисин көрүп, өздөрүнүн бааларын берип, термалдык источниктерин көрүп, клиникаларында көрдүк. Ошол жыйынтыгын ойлоп көрсөм, негизи Түркия өзү өнүккөн мамлекет, анан туризмди аябай өнүктүрөлү деген чоң программасы иштеп жатыптыр. Жанагы салынып жаткан отелдерин, ошондогу тейлөөлөрүн көрдүк. Ушунчалык сервис жогору экен. Ошол баары ушунчалык чоң таасир калтырды. Бизде да ушундай болсо деген ойлор калды. Жер алдынан чыккан суунун курамында бир нече адамдын организмине керектүү заттар бар. Термалдык суу атайын түтүктөр менен аймакта жайгашкан бардык отелдерге тартылган. Мейманканаларда жылуу суу куюлган бассейндер да бар экен. Андан тышкары бассейн, аквапарк, түрк хамамы, орус саунасы да бар. Отелдердин бөлмөлөрү кенен болуп, эс алуу үчүн бардык шарттар каралган. Кыргызстандагы медициналык туризм ассоциациясынын президенти Айбек Аланов жана Бишкектеги кеңсесинин директору Динара Колдошованын медициналык туризмди Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча долбоорлор азыркы учурда иштеп чыгууда. Кыргызстандагы медициналык туризм ассоциациясы 8 жылдан бери түркиялык кесиптештери менен тыгыз байланышта иштешип келет. Уюмдун негиздөөчүсү Айбек Алановдун айтымында, алар каалоочуларды аталган өлкөгө барып,
ден соолугун чыңдап келүүсү үчүн шарт түзүп бере алышат. Ошондой эле бул тажрыйбаны Кыргызстанга дагы жайылса болот. Биздин өлкөдө табигый жылуу суулар, дарылык касиети бар жерлер арбын. Бирок тиешелүү шарттарда инфраструктураны жакшыртуу керек дейт Аланов. Ар бир региондордун өзүнчө бир өзгөчөлүгүн таап. Мисалы, Нарында туз шахтасы бар. Жалабатта минералдык суулар бар. 12ден ашуун булактар бар. Ошолордун эле ар бир өзгөчөлүгүн таап, ошол жердеги болгон инфраструктураны өнүктүрүп, жолдорду, ошол жердеги жолдорду жана жалпы эле ошол жердеги отелдердин жана ушу бизде болгон Жалалбат санаториясы, Кошкор атадагы Кошкор ата санаториясы, Ысык атадагы Ысык ата санаториясы жалпы инфраструктурасын өндүрсөк, биз Турциядан кем эмес болгонго бизден толук шартыбыз бар. Андан да айтып кетейин, бизде жөн эле медициналык туризм эмес, бизде жалпы культур туризми жана жалпы эле туризми өнүккөнгө аябай чоң биз шарт түзүлөт деп ишенем мен. Биригип ушу иш-чараны өткөргөндө мага аябай чоң бир суктануу бир жаратты. Биз да ойлойм, ушул Түрк элинин эле ушул кылып аткан иш чарасын биздин Кыргызстанга деле ушул системаны бизге бар ушуну копия кылсак, аябай бир чоң бир жыйынтыкка келет деп биз ойлойбуз. Сивастын медициналык дарылоодогу өзгөчөлүгү сейрек балык менен жылуу суу болсо, туристтерди кызыктырган талисман бул кангал ити. Кангал породасындагы бул иттер Түркиянын өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Ал башка жандыктардан акылдуулугу, боорукерлиги, адамга жакындыгы менен айырмаланат. Аны байыртан малчылар багышкан. Ал ээсине малды кароодо, кайрып келүүдө көмөктөшөт экен. Ошондой эле кангал ити жырткычтар менен да эч тайманбай кармашат экен. Малга тиш салган карышкырларды төрттүлүккө жолотпойт дешет аны баккандар. Бул жаныбар Кангал шаарынын символу экен. Буга байланыштуу шаардын кире-беришинде анын чоң сөлөкөтү орнотулса, борбордук бөлүгүндө атайын аллея курулуптур. Ошентип 5 күнгө созулган иш-чарада дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн келген 500дөй делегат Түрк элинин меймандостугу, Сивас аймагынын жетишкендиктери, Кудай берген касиеттүү жерлери менен таанышышты. Кошумчалап коюу жагдай, бул сапардагы бардык чыгымды Түркия тарап которду. Кыргызстандык коноктор Бишкек, Стамбул, Сивас, Стамбул, Бишкек каттамында бардык заманбап шарттары каралган Түрк аба жолдору компаниясынын учактары менен барып келишти. 5 күн бою 5 жылдыздуу мейманканада жашады. Ошондуктан алар бир ооздон уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Я впервые в Турции. Меня пригласила наша ассоциация врачей, которая занимается медицинским туризмом. Все было организовано замечательно. Большое спасибо организаторам, как турецкой стороны, так и нашим киргизским организаторам. У нас была очень приятная, теплая компания, доктора были все. Все было организовано просто на высоком уровне. Море было впечатлений. Было очень много путешествий, было очень много у нас познавательных моментов. Очень интересно прошла конференция. Новые знакомства, новые возможности, новые знания. И, конечно, все это хочется внедрять в нашей республике.